баардыгы ушул интернеттен ар жак бер жактан көрүп алып элем, психология деген ушул экен деп түрдүү нерселерди окушат. Эмне деген нумерология жана башка деген бир кыргызга туура келбеген, дал келбеген нерселерди окуп, ушинтип мугалимдер азыр мындай бир изденүүдө, азыр Кыргызстандагы мугалимдер аябай изденүүдө. Бирок туура жол маселелер болуп атат да. Ошон үчүн ошол мугалимди сактап калышыбыз керек, туу энергиясын туура сарптап калышыбыз керек деген бир идея менен ушул презентацияны түзгөнбүз. Сиздерге азыр ошону бөлүшөбүз. Мунун белгилери кандай? Урматтуу агартуучулар, өзүңүздөр эгер ушул жерден өзүңүздөрдү же өзүңүздүн коллегаңыздарды көрсөңүздөр, бизде ушулар бар экен деп билиңиздер да. Биринчи чарчоо жана уйку суроо. Чарчоо деген жөн эле мынтип мен шалдырып атам деген нерсе эмес. Балким ушул иштен чарчоо. Анан кээ бирде ойлор келип кетет. Ушул мугалимдикти мен эмнеге жүрөм деген суроолор келип кетип атса, маселелер бар да. Анткени бул физиологиялык негизде дагы бир таасир этет экен бири-бирине. Анан мындай бир эле нукта жүрө берүү, ойдун чачыранды болуусу болуп калабы? Бир теманы өтөйүн дейсиң, бирок башынан баштап, башын айтып, аягын айтып, бир нерсени жеткире албайсың. Анан апатияна кайгыруу дедим. Бул апатия деген баардыгына бара бер да. Абсолютно безразличие деп кой. Мектепте бир жаңы реформа кирип атса деле макул деп мындай маани бербейбиз да. Мындай жашоодо бир нерсе бир өзгөрүүлөр болуп атса, сиздин жумушуңузга, ишиңизге, жашооңузга таасир берип атса деле бара бер болуп калат. Бул эң жаман абалдардын бири деп айтылат. Экинчи кайгыруу. Кайгырууда биз муну мугалимден кайсы жагынан көрүп алат экенбиз? Кайгыруу көбүнчө окуучу өзүбүздүн кайгыны окуучулар аркылуу бөлүп чыгарат экенбиз да. Көрсөтөт экенбиз. То есть тактап айтканда, азыркылар окубай калдыңар, азыркылар ушундай болуп калдыңар деп наалыйт экенбиз да. Негизинен мындай да, булар жаңы муун алмашкан сайын заман алмашат, ыкмалары, көз караштары алмашат. Бул боло турган эле нерсе да. Азыркы муун мисалы өзгөчө болуп атса, биз деле мурдакыларга караганда өзгөчө болгонбуз да, сиз да кичинекей кезиңизде. Алар да айткан, бирок аны бул караңгылыкты миң какшаганча бир бурчка шам жактап атпайбы? Аны айта бериш менен маселе чечилбейт экен да. Эгер ошондой болуп атса, бизде белгилери бар. Психоэмоционалдык жактан жанагындай биз чыңалуудабыз да. Анан төртүнчү бул агрессия. Урматтуу агартуучулар, агрессия десе эле билекти түрүнүп, окуучуну боор менен чекеге коюу азыр эми антпай калдык, Кудайга шүгүр, Бирок айрымдар бар экен, дагы деле ошенткен. Бирок биз агрессияны кантип көрсөтүп атабыз? Биздин өзүбүздүн жүрүм-турум, көз карашыбыз менен көрсөтүп атабыз. Асанов, алдыны коюп кой дейм деп, же болбосо көз караш менен тимели жебейли деп көрсөтүп атабыз. Бул окуучуну анчайын жакшы эмес нерселер экен да. Анан кыжалат болуу, жана кыжырдануу. Экөөнү бөлүп карап койдум. Кыжырдануу дегенде мындай да, сиз коридордо кетип баратасыз, анан окуучу жаныңыздан чуркап өтсө, аларга баягы кыйкырынып, урушунуп, анан түз бас деп эле мындай бир эми туура окуучу түз басыш керек, маселе жок. Бирок эми ошентип атып азастан үйрөнөт да, бирок ошого биз нерв болуп энергиясын коротуштун кажети барбы деген же жокпу деген суроо да. Ошолордун баары, мына ушулар менен кыска нуска токтолоюн. Ушулардын баары болуп аткан болсо, бизде психоэмоционалдык чыңалуу бар. Эгер ошол маселелерди чечпесек, жана айтат го, мугалим жумуш пенсияга чыкканда нервный болуп калат. Ошондо нервный болуп калат экенбиз да. Анан ишибиздин сапаты дагы начарлайт экен. Биз негизи Алипе Про мугалимдерди өнүктүрүү аянтчасы методика менен эле бөлүшпөйбүз да. Методикалык базабыз да бар, технология дагы. Анан эң негизгиси мугалимдин жеке сапаттарын өнүктүрсөк, маселе ошол жактан чечилет деп биз көрүп атабыз да. Анализдеп атабыз. Канча мына күнүнө 500 мугалимди опрос кылып атабыз. Эмне маселеңиздер бар, эмне маселеңиздер бар деп. Ошондой эле маселе эмнеден келип чыгат? Жеке өнүгүү керек болуп атат. Мисалы, ишкерликте деле ушундай да. Ишкерлик кылыш өзү жеңил эле. Анын технологиясын үйрөнүш бир китеп окуп койсоң деле жетиштүү да. Бирок анын болуш маселе да. Анткени ал жерде өзүнүн жеке сапаттары бар. Ошол сыяктуу мугалимдикте деле ошондой экен да. Эми чечим кандай десе, мен 4 эле мындай жөнөкөй чечимдерди сунуштадым. Мээдеги нагрузканы бошотобуз. Маселе мындай экен. Биздин мээбиз кээ бирде чарчап кетебиз, мындай бир уктап кетейин деген абалда жүрөбүз. Анан башыбыз ооруйт, мунун баары
мээде ашыкча деп бирок маалыматтын толук бир ошол кайра чыкпай калган себебинен ашыкча маалыматтык фильтрленбеген себептен болуп кала берет экен да. Мээ укмуштуудай орган экен. Мээ менен укмуш нерселер жазыса болот да. Экинчи объект бул объект окуучуну толук таануу. Биздин объект ким? Биз ошо окуучу да. Окуучу менен иш алып барып атабыз. Окуучуну канчалык биз жакшы биле турган болсок, биздин жумушубуз жеңил болот экен. Чың алуубуз аябай басаңдайт экен да, жеңил болот экен. Үчүнчү делегирование. Биз агай бүгүнкү темага тиешелүү маселе ушул жерде. Жумушту бөлүштүрүп берүү. Жумушту бөлүштүрүп берүүдө бул жакта IT чечимдерди сунуштайбыз, анан команда менен чогуу иш кылуу, команда менен маселени чечүү бул аябай чоң жардам берет. Анан 4-үнчү улуу максат дедик, эми аны азыр жүрүшүндө түшүндүрөбүз. Урматтуу агартуучулар, адам мугалим деген өзү 6200 ой күнүнө ойлонот экен. Күн сайын 6200 ой. Примерно болжол. Эми элестетиңиз, бул көп да. Биз ойлойбуз да 100-200 болот. Бул 6200 ой экен. Мунун 90% кылыш керектен турат экен. Жөнөкөй эле кылыш керектер, Үйгө барыш керек, суу алып келиш керек, уйду сугарыш керек, методика жазыш керек, ачык сабак өтүш керек, эл үмүтүнө эмне кылыш керек, презентация даярдаш керек деген сыяктуу толтура майда чоң айырмасы жок 6200 ой. Ушул ойлор топтоло берип, негизи ой бул ой эмне болуш керек десе, кылыш керектер эмне болуш керек десе, мындай экен да, кылыш керектер кылынышы керек экен да. Ошондо мээден выгрузка болот экен, то есть мээден чыгып, мээ бошойт экен да. Бирок биздин көп кылыш керектер кылынбай калган себептен мээге топтоло берет, анан бул барып кыжалатчылык сезимди алып келет экен. Туруп эле бир кыжалат боло бересизби, жашооңуз жакшы эле, бирок кыжалат. Бул көп нерсени каалап же бир каалоолорубуз ишке ашпай калган себебинен экен да. Психологдор ушинтип бир аныктама берип атышат. Эми ошол 90% кылыш керекти биз баарын кылып бүт албасак дагы, мунун чечимдери бар экен. Ошо биринчи чечим кылыш керек. Эгер кылыш керек болсо, экинчиси ушул жерде толтура кылыш керектердин функциясы, то есть бул жерде мээнин функциясы эмне десе, мээнин функциясы ошол маалыматты сактоо. Мисалы сиз кетип бараттыңыз, бир чынык, то есть сынык чыныны көрүп калдыңыз үйүңүздө. Аны ыргытып коюш керек да. Же болбосо бир окуучу бир капаланып жүргөнүн көрдүңүз окуучуңузду. Муну менен барып сүйлөшүп коюш керек дедиңиз дагы, бирок мээге кылыш керек деп кетти. Мээнин функциясы бул жерде ошол маалыматты сактап туруп, унутуп калбоо да. Эми эмне болду? Ушул учурда биз ошону кылбай жүрө берсек, бул бизге баягы эскертип, кээ бирде эскертпей кыжалатчылык берет экен. Кыжалатчылык барып эле анан жанагындай стресс, депрессия деген бир анан барып урушунуп калуу, кыйгырынып калууга апарат экен да. Азыр мен мектепте иштеп жүргөндө окуучулардан дайым опрос кылып турам да. Эми окуучулар менен аябай тыгыз байланышта иштедик. Ошондо мындай маселе болду. Эмне жакпайт деп суроо бердим да. Мектеп эмнеси жагат, эмнеси жакпайт дегенде, жакпайт дегенде эң биринчи очередде эмне турат билесиздерби? Көп ойлойт да. Мектептин дизайны, анан тигил бул китептер, биринчи кезекте мугалимдин мамилеси жакпайт деген аябай чоң бал менен берилген. Карасак, окуучу менен мугалим ортосундагы чоң маселе бар да. Мына окуучулар айла жок эле эми баары дебейли, бирок көпчүлүгү мындай маселени карманып аткандай да. Эми ошол учурда биз эмне кылабыз десек, мындай экен. Мугалим жамандык каалаган жок да окуучуга. Бирок ошону туура эмес формада жеткирип алып атат да, урушунуп жана башка менен. Себеби ал өзү ушул абалда экен, кыжырдануу абалында. Бул эмне себептен? Мээнин ашыкча маалыматтар менен толушу же болбосо маалыматтар выгрузка, бошотулбаган себептен экен. Мунун бошотуунун жеңил жолу бар, урматтуу агартуучулар. Мен көп адамдарга үйрөтөм. Жол жөнөкөй эле жанагы мунундай үйрөтүштүн деле кажети жок. Муну билгендер кылып эле жүрөт. Бул мээдеги жана маалыматтын мээнин функциясы эмне болду? Сактоо болду да, сактап турат да. 1000, 2000, 10 000, 100 000 маалыматты мээ чың алып сактап турат. Мисалы, телефонуңузда деле кечке сүрөт тартсаңыз, чың алып, телефон туура эмес иштеп ушинте баштайт. Ошо мээ деле ошондой экен да. Жана маалыматтар унутуу эмне эле деп кыжырданып калганыбыз биздин дагы ошо бузулуп атканыбыздын белгиси экен да. Эми ошол
маалыматты кеширивание же болбосо маалымат, то есть сүрөттөрдү өчүрүп койсок эмне болот? Телефонубуз жакшы иштеп калат, бошойт. Ошол сыяктуу мени кантип бошотобуз десе, сактоо милдетин жана маалыматтарды кагазга түшүрүшүбүз керек экен да. Бул айырмасы жок. Бул жерде муну баарыбыз билебиз да дейт экен да, бирок билип туруп кылбайт экен да. Билесиң, бирок эмне дейт? Ошондой болуп калат экен да. Ошон үчүн маалыматты, медиаги маалыматтар көп болуп атат да. 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, 1000. Ошонун баарын эринбей кагазга түшүрүп чыгыш керек экен. Ушул эмес канча мугалим менен иштештик, ошонун көпчүлүгү ушуну кылгандар бар, жакшы кылгандар. Жакшы кылуу деген кандай? Муну деталдуу түрдө баардык мээге келген нерсенин баарын кагазга түшүрүү менен мээ бошойт кадимкидей. Биринчи күнү жакшы иш аласыздар, жакшы уктайсыздар. Анан кыжырдануу, кыжалачылык жана тышкы эмоционалдык чыңалуунун кетишине бул бир жол болот экен. Муну өзүбүз дагы практика кылабыз. Экинчи чечим кайсы десе, окуучуну таануу дейт. Окуучуну таанууда маселелер болуп атат. Бизде маселелер бар азыр. Конкреттүү түрдө эле. Анткени мисалы мен мектепке барып иштеп бергенде мен мурдагыдай эле, мен агаймын, сен окуучусуң деп кирейин дедим, бирок кирсем вообще башкача. Мындай тоготпогон, тамашалап андай мындай бир тоготпогон нерсе болуп аткан, бирок бул жакта андай да болгон жок. Бул жакта такыр башка мамиле болду. Мисалы, окуучулар биринчи күнү эле менен ачык сүйлөштү. Агай, тарых предметинин эмне кереги бар? Жашоодо кереги жок. Өтпөй эле койбойлу. Сиз да кыйналбаңыз, биз да кыйналбайлы деп ачык сүйлөштү. Ушундай бир азыр башкача муун, биз өзүбүз айтабызбы? Ошолор кандай болуп атат? Булар кандай өзү? Табияты, психологиялык абалы, физиологиялык абалы, түшүнүгү деген нерселер бар. Ошону биз билип алсак, алар менен иштешүү жеңил болот да. Жеңил болгон себептен биздин чыңалуу бизден азайат экен. Биринчи, психология. Окуучунун психологиялык абалын билишибиз керек болуп атат. Эмнеге окуучу кайгырып атат? Эмнеге окуучу кубанып атат? Эмнеге окуучу сүйүнүп атат? Эмнеге окуучу кандай десем бир сизди укпай атат? Эмнеге окуучу сизди угуп атат? Мисалы, успешное действие деген түшүнүк бар. Сиздин мисалы кээ бир күнү сабагыңыз аябай сонун болуп калат. Окуучулар баары кол чаап, агай рахмат, сонун деп калат. Ошондо бүгүн сонун кыйраттым деп кетебиз. Бирок эртеси маселе болуп калат. Ошондо жакшы өткөн сабагыбызды биз успешное действие, ошол сабакта 45 мүнөттүн ичинде бир моментте бир нерсени туура кылдык да. Ошону аныктап чыгып туруп, ошону кайталана кылышыбыз керек да. Ишкерликте дагы бизге ошону үйрөтөт да. Успешное действие. Эмне сени жакшы бир результат берди, ошону анализдеп чыгып туруп, мындай комплектация, то есть ыраттуулукту түзүп туруп, анан ошону ишке салышыбыз керек да. Бул мугалимдик кесипте деле ошондой дейт эле. Мен окуучунун жан дүйнөсүнө адам туруп атат, физиологиялык жактан туруп атат, мээси бар, анан рух бар. Ошол рух эмнеден турат? Бул рухта эмнеге ачка болуп атат, эмнеге кайгырып атат, кубанып атат? Азыркы окуучулардын эң чоң маселе, ушул муундун негизги чоң маселеси ушул болот деп атат. Билимдүү же билимсиз болушта эмес. Билимдүү болгондо менин оюмча кээ бир окуучулар балким бизден мугалимдерден көбүрөөк нерсени билип алып атат. Анткени маалымат жетиштүү. ChatGPT дүйнөдөгү эң кыйын окумуштуудан билимдүүрөөк экен. То есть окуучунун ал окуучуга доступ бар ага. То есть биз билим беребиз деп кыйналыш, билим эле беребиз деп кыйналыш керек эмес болуп калды да. Маселе биздин функциябыз, негизги функциябыз башка болуп түшүнгөндөр азыр менин оюмча ошол түшүнгөн мугалимдер ийгиликке жетип атат да. Эми ошол окуучунун психологиялык абалын анализдөө, эмнеге азыр окуучулар жанагындай кайгырып, билесиздерби, биринчи класста окуучулар кантип келди эле, баарыбыз билебиз, энергия менен саламатсызбы агай, кандайсыз, эже мен сизди жакшы көрөм деп келип кучактап, эми ошол окуучу 11 класс болду, абалы кандай болуп калды? Бир байкап көрүңүздөрчү. Баштары шылтыйган, жашоого көңүлү жок, муну ким мектеп өнүктүрүүчү аянча дейбиз дагы, бирок эми мектепте ошондой болуп калат атпайбы? Эмне болуп калды маселе? Өнүктүрүп атабызбы же эмне кылып атабыз деген суроолор болду. Психологиялык жактан окуучуну биз такыр коштобой элебиз. Бул бир. Экинчи, окуучунун нейропсихологиясын билиш керек болду. Нейропсихология бул мээдеги маселелер. Мээдеги кандай маселелер бар экен? Эми жөнөкөй эле бир нерсени дайыма мисал кылып айтам. Окуучунун кээ бирде айтабызбы, сен мээң иштебейт дейбиз го. Окуучуну доскага чыгарып туруп, мисалы тапшырма аткарбай келген, же болбосо сен аткарбай жүргөн окуучуну доскага чыгарып бир нерсе сурап, анан сурасаң, окуучу эч нерсе жооп бере албай калат. Атың ким десең дагы кээ бирде жооп бере албай калат. Ошондо мээси иштебейт дейбиз го. Нейропсихологияда бул чын эле ошондой, окуучунун мээси ичинде иштебей калат. Типа блок болуп калат мээ.
Мен кыскача айтканда бир эки бөлүктөн турат дейли, ички жана сырткы бөлүктөн. Ошол маалыматтар рецептура, то есть биздин сезүү органдарыбыз аркылуу биз маалымат алат экенбиз. Азыр суук болуп атат, ысып атам, üşүп атам, суусап атам деген сыяктуу. Анан азыр üşүп атам деген дене сигнал берди мээге. Мээнин ички бөлүгүнө барат экен да, ал мындай экен. Üşүп атасың деген сигналды берет экен. Иштен өйдө сыртка наружная кора деп коет го, мээнин сырткы бөлүгүн. Сигнал берет экен, анан сырткы бөлүк эме дейт, üşүп атсаң кийинип ал деген чечимдерди берет экен да. Мен кыскачалап айтканда, бул эми өзүнчө бир чоң китеп, Лаштабега дегендин китебинен карап чыксаңыздар болот. Ошондо эгер адам сүйүнгөндө кубанган кыскасы эмоционалдык абалда өзгөрүп кетсе, кубанып кетсе, кайгырып кетсе, коркуп кетсе, уялып кетсе, ошо сырткы бөлүгү, мээнин сырткы бөлүгү кадимкидей типа катып калат го, бир нерсе ошол сыяктуу катып калат экен, иштебей калат экен. Муну сиз өзүңүздөн деле билсеңиз болот. Бирөө менен мушташып же урушуп көрүңүзчү. Мээңиз жакшы иштебей калат, жарым саат калчылдап суроолор, бирөөлөр суроолор берсе туура эмес жооп бергенсиз, мээң жакшы продуктивдүү иштебей калат. Бул бизге далил. Эми окуучу деле ошондой экен да. Уялып аткан окуучуну доскага алып чыгып алып, балким ал окуучуну сүйгү, биз жакшы көргөн кызы бурчта отурат, балким ал окуучу өзүнүн кийген кийиминен уялат. Вообще 9-дан 11 класска чейин окуучулардын көпчүлүгүндө эмне комплекс деген маселелер бар. Мен өңүм сары, кара, мен боюм узун, кыска деп. Ошону алып чыгып коюу менен ал балким бир нерсени билеттир, балким тапшырманы билеттир, бирок биз ошентсек, мээсимде отключка болуп калат экен. Муну мен ойлоп чыгарган жерим жок. Ошо Лаштабега деген нейропсихология боюнча китептер бар, окуп таанышсаңыздар болот. Окуучунун жан дүйнөсүн, рухун анализдедик, мээсин анализдедик, эми физиологиялык абалын анализдейт. Жакында тамашалап айтып калат, бул эки эле биздин немелерибиз, колубуздун манжабыздын эки баш бармак менен сөөмөй керек болуп калат деп. Себеби ушул экөө менен эле кыймылдап атпайсызбы телефонда. Эми бул тамаша, бирок канча бир жылдан кийин балким болушу мүмкүн. Бирок башка маселелер бар окуучуларда. Мисалы окуучуларда бөкүрөйүү маселеси бар, кыймыл аракетинде маселелер бар. Кыймыл аракет аз болуп атат, себеби кызыктуунун баары телефондо, аны телефонду кыймылдабай көрсө болот. Бунун себебинен кан айлануу азаят. Кан айлануунун азайышынын себебинен баарыбызна уже мугалим эжегалар билебиз. Кан айлануунун аз болушунун себебинен эмне деген оорулар келип атат. Кан айлануунун аз болушунун себебинен жок эле дегенде окуучу начар окуйт. Биз буга кепилдик беребиз. Биз ушуну кадимкидей изилдеп чыкканбыз. Биз окуучуларды курска алып келгенде биринчи эмне кылабыз? Биз биринчи канын жүгүртөбүз. Ойнотобуз, секиртебиз. Анан баягы окуучу жана шалдырап, маанай түшүп келген окуучунун маанайы көтөрүлө баштайт. Анан ошондон бир нерсени беребиз. Танпесе өтпөйт. Ушул сыяктуу көптөгөн нерселер бар. Биз ушуну изилдешибиз керек. 4-чү логопедия деп киргизип койдук. Эми логопедия азыркы эки окуучунун биринде тилинде дефектологиялык жакта маселелер бар. Рыга, сыга тили келбейт же вообще чоң маселелер бар. ДЦП, аутист дегендер. Мунуга бизге логопед керек, логопедиялык билим керек экен. Азыр өткөндө бир балдары ДЦП менен ооруган бир агай мага кайрылып, жолугуп сүйлөшүп отурдук. Кыргызстанда ДЦП же болбосо аутисттер менен иштей турган специалисттер жок эсе, бар бирок жок эсе деди. Анан таптакыр жетишсиз дейт. Анан аябай кымбат дейт. Аз болгон себеп. Эми ДЦП менен иштешүүдө албетте өзүнчө специалисттер керек, бирок жок эле дегенде, мисалы, сыга тили келбей аткан, тили чыкпай аткан окуучулар менен мугалим өзү иштешкенди билип алса жакшы болобу деп ойлойм да. Анткени бул көйгөй менин оюмча уланып берет, Кудай сактасын. Бирок илимий окумуштуулардын жүргүзгөн анализи боюнча азыркы, мисалы, кандай десек, биздин жашоо тенденциябыздын негизинде тилде ушундай тил чыгууда маселелер болот да. Ага Кыргызстан боюнча 10 000 логопед даярдап чыга албайбыз да. Ошон үчүн мугалимдер базалык негизде билип, ошону мугалимдер эле чечип берсе жакшы болобу деген бизде пикирибиз бар да. Так. Эми ушунун баарын үйрөнсөк, биз ошону адат кылсак, бул кандай мисалы? Окуучулар менен иштешүүдө дайыма кандай көйгөйлөр бар? Подростковый возраст деген бар, Дайыма подростковый возрастта, чоң класстын класс жетекчилери ушу 2 жыл мектепте жашайт,
Эми ошол подростковый возраст эмненин негизинде келип чыгат, эмнеге андай болуп атат экенин биз билсек, эмнеге окуучу көп атат, сабагын таштап койду, эмнеге көчөгө чыгып атат, эмнеге балким жаман нерселерге кызыгып атат экенин, эмнеге экенин билсек, ачыгы эмнеге экенин билбей атпайбызбы? Биз маселенин эмнеге экенин билбей, бирок чечим эле берип атпайбызбы? Сенин кайсыл жериң ооруганын билбесең, эмне дары ичсең деле балким көпчүлүк ушунда таасир бербейт да. Ошон үчүн эмнеге экенин билсек, жана аны дайыма биз адат кылып алсак, подростковый возраст башталды, аны менен мындай иштешет. Физиологиялык жагында мындай маселелер бар. Азыр мисалы балдарды бөлүп карап атабыз, меланхолик жана башка, гиперактивный, кээ бир балдар тез кыймылдайт, кээ бир балдар жай кыймылдайт. Ар биринин өзүнчө подходу керек да, ыкма керек. Ошолорго биз үйрөнүп, анан ошону адат кылып алсак, адат, мисалы эртең менен тишиңизди жууганда биз ойлонгон жокпуз да, зубный пастаны мен бутума себейинби, колума сыгайынбы же зубный щеткага сыгайынбы деп жарым саат ойлонуп отурган жокпуз да. Ойлонбой эле дароо щеткага сык. Себеби бул адат болуп калган да. Ошол сыяктуу окуучулар менен иштешүүдө, көйгөйлөрдү чечүүдө ошол нерселерди биз адат кылып ала турган болсок, биздин энергиябыз азаят, аз кетет экен. Ошону менен биз энергиябызды сактай алат экенбиз. Үчүнчү маселе, урматтуу агартуучулар, бул делегирование. Мен орусча эле жазып койдум, муну кыргызча жумушту бөлүштүрүп берүү дейт экен. Жанагы биздин темабызга дал келет. Бул кандай? Команда менен иш алып баруу. Урматтуу агартуучулар, бул бизнесте да ушундай бир түшүнүк бар. Жалгыз бизнесмен эч качан чоң масштабка чыкпайт. Бул 100% далилденген нерсе. 100% далилденген нерсе. Жалгыз мугалим эч качан, то есть жалгыз бизнесмен бир чоң масштабка чыкпайт. А бизнес масштабка чыкмайын, бул чоң бизнес болуп кетти. Атүзүлөнү бир адамдар тааныйт, 4-5 жыл иштейт, анан жабылат да. Качан гана компаниялар чоң ийгиликке жетет десе, бул бири эң негизги жана биринчи себептен бири бул команда менен. Билл Гейтс, жок кечиресиз, Билл Гейтс эмес. Бисмилlah, Apple компаниясынын негиздөөчүсү Стив Джобс. Стив Джобс мыкты айтишник деп ойлойбуз да. Ушундай укмуштуу нерселерди ойлоп таап атат да. Ал өзү деле өзү деле айткан да, мен укмуш айтишник эмесмин. Бирок мен мыкты башкаруучумун деген. Себеби мен туура адамдарды туура жерге, туура учурда кое билем дейт. Анан ошолор кылат. Ошол сыяктуу эле биздин мугалимдик иш процессибизде биз команда менен иш кылсак, көпчүлүк маселелер чечилет экен. Бул биринчи эле дегенде, мисалы бир сиз балким телефон менен иштөөдө же технология менен иштөөдө сизде маселе болсо, сиздин коллегаңызда маселе эмес да. Ошол сиздин ишиңизди коллегаңыз бүтүрө турган болсо, сиз балким ал каалбаган нерсени сиз бүтүрүп, жумушту бөлүштүрүп берүү менен иш аябай тездейт. Муга мындай мисалда өндүрүштүк революция болгон, билесиздер, ручной кол менен кылган нерседен адамдар эмнеге автоматташтырууга, то есть завод, фабрикалар пайда болгон. Ошондо жок, мен бул туура эмес мисал келтирип атам. Кыскасы мындай болгон. Илгери бир адамдар отуруп алып ийне жазаччы да. Ийне керек болгон, мисалы дейли. Анан бир ийнени бир адам жазачы экен. Башынан баштап аягына чейин. Бул темирди таап келип, аны эритип, аны куюп, аны сыртын жалтыратып, башын уштукуй кылып, анан жана тешигин жасап, аны мындай шлифовка кылып дегенин баарын бир 10 чакты этап болсо, ошонун баарын бирөө кылып, анан мисалы дейли мындай экен да. Мисалы бир күндө ошол бир адам бир ийне жасайт экен да. Анан муну өзгөртүшкөн да. Кандай кылган? Жана ийне жасоодо бир определенный этаптар бар да. Бирөө темир таап кириш керек, бирөө темирди эритиш керек, бирөө аны калыпка куюш керек. Ошонун баарын жумуштарды бөлүштүрүшкөн. Бирөө только темир таап келип баштаган эми, жакшы темирди. Бирөө только ошону калыпка куйган. Бирөө только эмне кылган? Ийнени шлифовка кылган. Бирөө только ийненин көзөнөгүн жасаган. Ушинткенде кандай өзгөрүү болгон? Аябай чоң өзгөрүүлөр болгон. Жок эле дегенде минималь ушундай минимальный берилет. Жана мурун бир адамга бир ийне болсо, мен мисал менен айтып атам. Эми бир адамга 16 ийне болуп калган да. Кээ бирде бул 100гө чейин чыгып кеткен. Бул эми ийненин мисалын болот, башка продуктылар да. Ушунчалык колоссальный результат болот. Ошон үчүн жанагы интеграция деп атканда эле ошол болот атпайбы? Ошонун максаты ушул болуп атат,
жумушту бөлүштүрүп берүү менен биз энергиябызды сактайбыз жана анын сапатын жакшыртабыз жана санын дагы көбөйтө алабыз. Жетишпей атабыз деп атпайсыздарбы? Маселе мындай да, биз кылып аткан ишти кээ бирлер кирип туруп, ага эжелер, мисалы Сулайман Рыспаев деген Алипенин автору, Гапыр Мадаминов, Казыбек агай деле биздин иштери менен азын-олук таанышып калат. Анан кээ бирде кантип жетишип атасыңар дейт да. Биз ушул бир 40 адам, анан жалпы 60 адам туруп эле чоң иштерди кыла беребиз да. Маселе эмнеде? Жумушту бөлүштүрөбүз. Туура бөлүштүрүү. Бул бир. Экинчи, команда менен иш алып барууда дагы кандай пайдасы бар десе, мындай экен. Креатив. Азыр эмне баалуу? Гапыр Мадаминов айткандай идея баалуу дейт да. Идея алтын, эмнеге болсо да идея баалуу. Идея дегенде бул конкреттүү эмнени айтып атат? Креативдүү идея, өзгөчө идея. Идея боло бериши мүмкүн да. Ушундай кылалы, тигиндей кылалы, жакшы окуйлу адам бололу деген. Жок, өзгөчө креативдүү идея. Мисалы, Казыбек агайдын ушул долбоору дагы бул бир өзгөчө идея. Ойлонуп жүрүп бир келип чыккан да. Бирок идея, креативдүү идея, именно конкреттүү түрдө креативдүү идея качан пайда болот десе, бул мындай экен. Бир нече жана дисциплиналардын арасынан, жобосу направлениялардын арасынан ошолордун бириккен жеринде пайда болот экен. Мисалы, математик, историк, физкультурадан берген, дене тарбиядан берген үчөө биригип алып иштеп, анан ошол жер үчөөнүн бириккен жери болот экен да. Ошол жерден башкача бир нерсе ойлоп табылышы мүмкүн экен да. Мисалы, физкультурада физиканы колдонуп, ошол аркылуу тарыхты үйрөтсөк болот деген бир башкача креативдүү идеялар келет экен. Бул качан келет экен? Качан ушул бир нече адистер бириккенде. Болбосо, адам бир нече направленияда адис болсо. Эми биз боло албайбыз да, биз математикпиз, физик, химикпиз. Ошолордун бирге иштешүүдөгү кандай пайдасы бар десе, бул экинчи негизги пайдаларынын бири ушул экен. Так, ушундай деп токтололу. Анан жанагы делегирование, бөлүштүрүп берүүдө, мисалы, сиз технологияларды колдонсоңуз болот. Бул кандай? Жасалма интеллекттерди, не только андан башка да мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы, алар кайсы жумуштар? Эртеңки сабакка даярдануу. Урматтуу агартуучулар, мен билем, бирок 1000 эже болсо, бирөө, экөө чисто өзү үчүн поверочный план жазат. Негизи поверочный план мен жаман көрбөңүздөр, бирок негизи керек нерсе болуш керек да. Анткени Казыбек агай деле айтат го, пландалган иш пландалбаган иштен бир 100 эсе артыгыраак да. Казыбек агай деле бир жолу сону түшүндүрүп берген. Ал поверочный план жөнөкөй эле мына. Сабак башталарын алдын, жоксо эртең менен отуруп туруп, сабагыңдын жүрүшүн элестетип, ошону мына чиймелеп, анан ошо менен өтүү дейт да. Эми жанагындай бюрократия кылыштын кажети барбы жокпу, ал да маселе, конечно. Бирок калган көпчүлүгүбүз жөн эле мындай бир жашообузда бар, бирок пайдасы жок бир процесс болуп калгандай болуп калды да. Ошон үчүн отмена кылып салса керек көпчүлүгүн. Анан бирок поверочный пландоо деп атпайбы? Мисалы, биз деле компанияда иш кылганда күндө пландайбыз. Жумасында жалпы пландоо бар. Ар биринин мындай эмелери бар. Бизде атайын платформа бар, платрум деген. Илеген ар бир адамдын бүгүндө эмне иш кыларын жазып жумасына. Анан ошону текшерип турат, кылынып атабы, кылынган жокпу деп. Себеби пландалган иш менен пландалбаган иштин айырмасы. Ошон үчүн поверочный план, ошон үчүн ойлоп табышса керек да. Анан бирок эми азыр технология өнүгүп атат, аны колго жазыштын, ойлоп табыштын деле бир кажети барбы жокпу деген суроо. Ошон үчүн мисалы бул поверочный планды жазып берген жасалма интеллекттер бар. Ошолорду колдонсоңуздар болот. Презентация, слайд жасоодо биз отуруп атпайбызбы, ар бирин жазат. Азыр мынтип жазып койсоңуз, ушундай презентация болсун десеңиз, жасап берген жасалма интеллекттер бар. Тесттин суроолорун түзүү. Мисалы, биз ушуну жазап чыктык. Alipay AI мобилдик тиркемесинде биз жана эме кылып атпайбызбы? Сабактарды, то есть чейрек алабыз, же болбосо контрольный алабыз го тест аркылуу, ошону автоматташтырып койдук. Мугалим сабак берет, мисалы, бир чейрек. Келет, бул жактан суроолорун түзөт, аны мугалим түзбөйт, жасалма интеллект түзөт. Мисалы, математиканы таанады, суроо түздү, түзгөндөн кийин ссылканы окуучуларга жиберет, окуучулар телефон аркылуу кирет, суроону дагы жасалма интеллект түзүп берет. Бүт бардыгы автоматташтырылган. Мугалим кыскасы бир отуруп 5-10 мүнөттө даярдап салат. Басып эле. Ана ссылканы жибергенден окуучулар эмне кылат? Баягы жооп берет математика боюнча.
Жооп бергенден результат чыгыш керек да. Результатты бал менен кайра эле ошол тиркемени чыгарып берет. Асан Үсөн 1-орун 180 балл, Үсөн жана башка деп ушинтип орду менен результат чыгарып берет. Жада калса анан акырын ушундай кылып койдук. Ар бир окуучуга өзүнчө типа мындай кайсы суроого туура жооп берди, кайсы суроого туура эмес жооп бердиңден бери чыгарып берет. Аны сиз распечатка кыласыз. Анан баалоону мугалимдин өзүнө калтырдык. Сиз баалайсыз, 5, 4, 3, 2 коесуз. Дагы ошо распечатканы алып барып туруп анан эмеге өткөрүп берип коесуз. Мына чейрек депчи. Ушинтип автоматташтырдык. Муну эми баягы официалдуу түрдө колдоно элекпиз. Айрым мугалимдер өзүнүн иш процессинде колдонуп атышат. Кааласаңыздар ошентип колдонсоңуздар болот. Анан оюн түзүү, ушунун баарын, ушундай майда жумуштар бар, биздин убактыбызды алган. Ошону биз автоматташтырсак болот. Автоматташтырууну мугалим өзүнүн энергиясын сактайт. Энергияны сактоо бул аябай маанилүү нерселердин бири экен. Улуу максат улуу ишти жаратат деп кайсы жерде болсо ошол айтылат. Урматтуу агартуучулар, мындай экен. Мен көп нерсени байкап жүрөм. Биздин ишмер мугалим деген долбоорубуз бар. Анан ошол долбоорго келгенде түрдүү мугалимдер келет. Бизге жада калса бир жолу билимдер академиясында иштеген мугалимдер келди, кандидат науктар келди, педагогика багытында. Ошол сыяктуу көп мугалимдер, 40 жылдык стажысы бар бир апа окуду Оштон. Анан баары ошол окуп баштап атканда мынтип келишет дагы. Сөзсүз таанышканда менин атым Тынчтык Кенжебол, менин деген мектепте 40 жылдык стажым бар деп сөзсүз стажын айтабыз да. Сонун бул нерсе неге жакшы нерсе. Бирок бул стажы кандай десем бизге бир корона болуп калган экен да. Мен ушуну анализдедим. Биз башыбызга кийип алган корона. Качан адам коронаны кийгенде, тажыны кийгенде, ал өнүгүүгө умтулбай калат экен да. Мугалимдик кесип ушундай экен, күндө өнүгүш керек. Анткени күндө жаңы муун пайда болот. Жаңы муун боюнча айта кетейин. Мисалы жакында бета деген муун пайда болду. 2025-жылдан баштап төрөлгөн балдар, булар эмне муун? Бета муunu. Бета муunu деген булар бизге жакында 7-8 жылдан кийин келе баштайт, биз алар менен иштешебиз. Булар таптакыр башкача. Булар өзүнүн денеси, мисалы биздин колубуз, менин колум деп түшүнүп атпайсызбы? Булар телефонду жана жасалма интеллектти өзүнүн бир дене мүчөсү катары кабылдаган муун болот экен да. Булар менен кантип иштешебиз деген суроо улам адам алмашты, алам алмашты, мугалим да улам билимин жаңылап турушу керек экен да. Анан бирок биз жана 20 жылдык тажрыйбам бар деген, мен жетекчимин жана башка завучмун деген биздин короналарыбыз кийип алган, ошол бизди өнүгүүгө тоскоолдук жаратып коет экен. Анан биз менен 1 ай тынбай ушу биздин өзүбүздүн ишмер мугалим долбоорунда өзгөчө багыт беребиз. Ушундай сабактар, методикалык база, жана башканын баары берилет. Анан ошол 40 жылдык эже айтты, мен 40 жылдык тажрыйбам бар деп мындан кийин айтпайм деди. Мен 40 жыл иштеп жүрүп турмун деп айтам деди. Эми мен чыныгы мугалимдик тажрыйбам эми башталат деп айтты да. Ошол сыяктуу биз дагы жанагындай мугалим мектепке жөн эле барды келди мугалим болбой, ошол мугалимдик кесипте улуу максатты, улуу ишти коюп алсак жакшы болот экен. Сиз мисалы математиксиз бир айылда, мисалы Кочкорлуктар катышып атат, Туз айылында иштеген, мен Туздукпун. Ошол жакта иштеген бир мугалим болсок, эмне ошол эртең менен турганда сиз кичинекей бир барып бир 20 балага сабак берип атсаңыз дагы ошол сабак бул ааламды өзгөртүп атканын түшүнүшүңүз керек. Жана ошого кадам жасаш керек. Жок эле дегенде мен кыймыл аракетимен кийин эмне ушул айылдын билим берүү өзгөрсүн деген каалоо болуш керек жана ошого кадамдар болуш керек экен. Антпесе мугалим чарчап кетет экен. Ортодон таштап коет экен. Жакшыраак кызыктуу иш чыкса таштап кетет экен. Коммерсант болуп кетет экенбиз дегенде, түрдүү маселелер. Анан ушул улуу максат, улуу ишти жаратат дегенде мындай экен да. Бир мисал келтирет, жана Америкада америкалыктар айга учабыз деп атканда, Армстронгду учурабыз деп атканда, президенти НАСА деген борбор бар экен, ошо ракетаны жасап аткан, учура турган. Анан барса, пол тазалаган, биз эми азыр эмне дейбиз? Уборщица деп коебуз, то есть техничка деп коебуз, эми тазалык деп коелу, ошол полду тазалаган, ал эркек киши экен, тазалап атыптыр. Анан барса эме дептир да. Барып анан ошондон президенти да кырак окшойт, сураптыр, эмнеге полду сиз эмне кылып атасыз деп сураптыр да, пол жууп атса. Анан ал айтыптыр, кандай эмне кылып атасыз? Мен деген адамды айга учуруп атам дептир да. Пол жууп аткан адамчы. То есть анын жүрөгүндө ошондой бир улуу максат бар экен, мен пол жууп атам, баары тазалыкта иштеп атат, анан алар ушундай технологияны жасап атат, анын себебинен айга учуп атат адамдар. Биз пол жууп калсак, маселе жан дүйнөбүз эңчерилип кетет го дейм да, чыдамыбыз текшерилип кетет болуш керек.
да. Бирок мугалимдик кесип бул чоң улуу кесип деп атпайбы? Бүткүл ааламды, планетаны тарбиялайт экен. Жөн эле Кыргызстан эмес да. Келечек кандай болушу ушу биздин кыймыл аракетибизден берген билимибизден таасир этет экен. Эми ошону кылып атканда бизде ушундай улуу максат болуш керек экен да. Жөнөкөй кичинекей максат эмес. Ушун эптеп айлык болуп турсун, айылда ушу бош калбай мугалим болуп кирип алайын деген эмес. Кандай болуш керек экен? Ушул мугалимдик кесиптин себебинен балким бир мен дүйнөнү өзгөртөм, эми чоң нерсени айтып атам. Балким айылымдын билим берүү сапатын өзгөртөм. Балким эми негизи көп маселе билим берүү менен эле чечилет деп муну баарыбыз аңдап түшүнүп атпайбызбы? Айылда эмне бар? Айылда чоң проблема бар, бул алкоголизм, баары арак ичет. Бирок арак качан токтойт айылда? Балким адам түшүнүк кантип кирет? Билим менен кирет. Айылда эмне? Жумушсуздук кантип маселе чечилет? Билим менен. Деп ушундай бир чоң каалоо менен, улуу максат менен иштесек, жана энергия мындай экен да. Ошону байын бир китептен окудум. Жана ит куалаган биз мындай чарчап кетип баратабыз да, энергия жок. Анан бирок акай бизди кокустан бир килейген ала дөбөт кубаласа эмне кылабыз? Жана энергия пайда болот го кайдан жайдан, чуркайбыз го. Ошол энергия бар дейт адамда. Просто ошо адам ошону алып чыкпайт дейт да. Ошол энергия качан адамда улуу бир максат болгондо чыгат дейт да. Ошол улуу максатты жаратыш үчүн, то есть ошол энергияны пайда кылыш үчүн улуу максат болуш керек экен. Кээ бир адамдар байкайсыздарбы, кээ бир мугалимдер тем эле бул жака барып окуп, тияка барып окуп, тигини кылып, муну кылып, күлүп, жайнап, жадырап, жайнап сизге келип жакшы пикири менен бөлүш, ушундай энергия ичинде жүрөт. Булар кайдан десе энергияны ушу жана внутренний энергия деп коет, ички энергияны жаратып алгандар экен. Ал кантип десе жанагындай бир жөнөкөй эле ушул кылып аткан ишибиздин максаты болуш керек экен да. Эмнеге кылып атабыз? Жөнөкөй айтат го, кылып аткан ишиңди эмнеге деген суроого жооп берилсе, кантип деген өзүнөн өзү келет дейт. Мисалы, мугалимдик кесип эмнеге кылып атканыбызды? Балким айлык үчүн эмес, балким бош жатпай ушу барып турайын үчүн эмес. Эми билим берүүгө салым кошуп атам да деген эле эмес, бир балким конкреттүү түрдө бир максатыбыз болсо, методиканы балким үйрөнбөй, балким өзүбүз жазмакпыз. Балким чет өлкөдөн эле үйрөнүп, ушуларды кыйын дебей, балким өзүбүз түзө билмекпиз. Мен ушундай пикирдемин. Биздин бир акылыбыз жактан же бир жерибизден мандем барбы кыргыздарда? Эмнеге биз өзүбүздүн билим берүү системабызды өзүбүз түзө албайбыз деген менде суроо бар да. Эмнеге сөзсүз бир жактан алышыбыз керек деген суроо. Албетте алардын бир жакшы эмелерин алышыбыз керек. Мен дагы могу жакында июнда Японияга барып билим берүү системасын изилдеп келейин деп кетип атам. Ошондо жакшы жактарын алып келебиз. Бирок системасын алып келиш керек. Алардын менталитети менен чогуу алып келүүнүн кажети жок го дейм да. Анткени биздики башкача да. Биз көчмөнбүз, биз эркинбиз да. Ошол сыяктуу биз өзүбүздү эле негизи түзө алат болчу, өзүбүзгө ошону уруксат бере турган болсок. Оюбузга, жан дүйнөбүзгө биз ушуну кыла алабыз деп уруксат бере турган болсок, кыла алмак болушубуз керек да. Урматтуу агартуучулар, жана мисалы эми ушуну кылыш керек деп анан айтып коюп, эми муну каяктан үйрөнөбүз десеңиздер, мен кыскача токтоло кетейин. Мисалы могу психология, нейропсихология, физиология, логопедия, ата-энелер мектеби, детская психология, өзү мугалимдерге тиешелүү психология, методика жазуу, жана башка баардык жана бүгүн айтып өткөн негизги көйгөйлөрдүн баарын чечимин, жалгасы технология, жасалма интеллект менен иштешүү боюнча ушунун баарын бир жерге бириктирип, ишмер мугалим деген долбоорду иштеп чыгып, иштеп келе жатабыз. 500дөн аштык, 600дей мугалим ушул долбоордон өтүп, өз ишин жеңилдетип алды. Кудайым буйрса, эгер сиздер кааласаңыздар дагы ошого катышсаңыздар болот. Экинчи жанагы жумушту бөлүштүрүп берүүдө, команда менен иштөө, анан кошумча мобилдик тиркеме бар. Кыргызстанда мен билгенден 2 платформа бар, кыргыздар өзү түзүп чыккан. Бул биринчи Мугалим AI деген сайт бар. Бул да аябай жакшы. Булар биринчи түзүп чыгышкан. Бирок кичине мындай иштетүүдө маселелер бар, оорураак да. Анан экинчи биз түзүп чыктык, Alip AI. Бул мобильный приложение, көчүрүп алып, чөнтөк жардамчыңыз болуп иштете бересиз. Аякта платный, бесплатный, көптөгөн нерселер бар. Жакында жаңы нерселер да кирип атат. Ошону көчүрүп, ушул жумушуңузду бөлүштүрүп жеңилдетсеңиз болот. Урматтуу агартуучулар, жалпы жөндөн ушундай. Бул мен негизи ушу презентациянын акырындагы ушуну коюп коем да. Мектепте иштеп жатып ушул жана түрдүү көйгөйлөрдү көрдүм деп атпайм да. Технологиялык жактан маселебиз бар. Бизчи ноутбукту
Жасал менчилик элечи. Эми аларды звук өчүрүп коюштарбы катышуулар. Жасал менчилик пайда болуп кетти. Анан дагы эмне? Дагы маселе мугалимдин эмоционалдык абалы стресс неме эле урушайын деп. Мен өзүм баягы жаңы мектепке жаңы киргенде өзүмдү окуучудай болуп көрүнүп турсам, кээ бир эжелер мени да урушуйт да. Ал отурганын кантип партанын үстүнө отурбойт. Жерге түш дейт. Анан эже мен мугалиммин да десем, мугалим да ушунтайбы деп баягы башка түшүнүк менен калып калган маселелер бар экен. Ушундай маселелер болду. Анан деги эле мугалимге аябай боорум ичим ачыды. Азыр чечиле баштады го ошондон бери. Мугалим эң арзан тамак жеген мугалим, арзан кийинген мугалим, жан дүйнөсүндө маселе бар мугалим деген экен да. Анан эми ушул мугалимдерибиз ушундай болуп атса, бирок негизи тескери болуш керек деп ойлойм да. Жөнөкөй бир тиркеме жазап койгон бала менден азыр мен асмандын башына алып кетип атат да. Бирок тескеринче мугалимдин каражаты кенен толук болуш керек деп ойлоп, анан ушуну акырында бир каалоо тилек айтып кетем да. Урматтуу агартуучулар, баарыңыздар ушинтип өнүгүп, өсүп, дайыма мындай жылмаюуда жүрө берип, ушул сүрөттөгү кыздыкындай биздин дагы жылмаюубуз ушунчалык деңгээлде ар бир мугалим ушундай жылмайып калсын деген каалоо тилекти айтам. Анан Турцияда, Египетте, чет өлкөдө ким салсын, балким байлар эмес, балким мугалимдери салсын. Мугалимдер жайын ошол жактан өткөрүп келсин. Жайында дагы бир жумуш иштеп алайын деп иштебей, ким бай болсун, мыкты машиналерди, мыкты үйлөрдө ким жашасын, ким финансылык эркиндикте жашасын, менин оюмча мугалимдер жашаш керек. Себеби бүт баардыгы ушул мугалимдик кесип ушундай өзгөчө экен. Баардыгын ушул мугалим тарбиялап экен. Президенттин баш кылып. Ошон үчүн бул кыжалат болбой, кыйналбай ушул кесиптин эси ушундай жашаш керек. Анан ушуну кечке Турцияга барып, эс алып, жыргап, мугалимди окуучуларыбызды өнүктүрүп, билим берүүнү Кыргызстанды өстүрүп атып, анан ошону менен кечке эле мугалимдерибиз Турция, Египетте эс алып атып, ушул кыздыкындай загар болуп калсын агай. Ушундый каалоо тилек айталы. Ишибиз ушундай ийгиликтүү боло берип, ушул кыздыкындай эмне болуп, жылмайбыз, ушунукундай болуп, 30 салды тишибиз көрүнүп калсын ар дайым. Баарыңыздарга ошону каалайм. Рахмат. Чоң рахмат. Көп атабыздар. Болот. Мен ойлоп атпаймынбы, Тынчтык мырза, тиге эме экен депчи, байкабай мындай жашыруун катып жүргөн сүрөттөрдөн көрсөтүп алдыбы депчи. Сонун абдан сонун. Негизи мен ойлоп атам, бүгүндө мен азыр суроолорду дагы бир сыйра карап коеюн. Урматтуу кесиптештер, азыр суроолоруңуздар болсо бир сыйра жаза берсеңиздер, азыр бул Тынчтык мырзанын сөзүнөн кийин суроолоруңуздар пайда болсо, ага чейин мен кичине комментарийлер бар, ушуларды айта берейин. Бул жерде ошол абдан сонун сөздөр айтылып атат, таасирдүү, пайдалуу деген комментарийлер келип атат. Тынчтык мырза, сизге аябай ыраазычылыктарын билдирип атышат. Анан бул жерде Илима Салым деген командадан саламатсызбы? Азыр ар бир окуучу чат GPT-ни колдонуп жатат. Мисалы, эссе жазууда ой жүгүртүп отурбайт. Анан ушул искусственный интеллектте көз карандылык пайда болуп жатпайбы деген бир суроо бар экен. Ушул суроону бир эме кылып койбойсузбу, өзүңүз бир комментарий берип, Жасал, рахмат. Ошо бул чыны бир көйгөй. Жасал интеллект бизди таза робот кылып салбайбы? Анан акыры бар булар бизди башкарып кетпейби? Башкарып кетүү боюнча бир чоң анализ болду. Анан пока что роботтор бизди башкара албайт деген жыйынтыкка чыктык. Бирок биздин жанагындай чыгармачылыгыбыз жоголуп кетиши мүмкүн деген коркунучтар болду да. Мунун маселесин мисалы чечсе болот экен. Биз кантип чечтик? Мисалы Поурочный планды биздин тиркеме менен жасасаңыз болот да, ошо чат GPT-ге уланганда мааниси. Анан ошол жерде гапырмадан карап туруп алдыга айтты, Тынчтык мугалимдин чыгармачылыгы кана деди. Мугалимдин чыгармачылыгы болуш керек. Анан биз изилдеп отуруп, анан жөнөкөй эле экен. Көрсө ошол жерге редактировать дегенди кошуп коюш керек экен. Өчүрүп, кайра жаңы өзүнүн пикирин жазып анан сохранить этип коюп турган.
Ошону баарын кошуп койдук. Ошентип маселелерди чече алсак болот экен. Бул бир. Экинчи, ChatGPT'нин пайда болушу менен окуучулар жалпы болуп калат. Деген коркунучтар бар. Негизи муну мен мындай деп эле айтайын. Америкада кайсыл бир учурда Америкада эмес, Европада болуш керек, ушул китепте бар эле, карап тактап коеюн эсим эме болсо. Бир учурда ушундай болуп, жана книга Европада китепти басып чыгарган машинка пайда болбоду эле ага, тарыхчыбыз да билебиз. Анан ошондо китептер жайнап чыга баштаптыр да. Анан эмелери ызылчу болушуптур да, кадимкидей. Ай, муну деген мээси жеткен, жетпегенине дагы достук пайда болуп калды. Биякта деген мына уяттуу нерселер да бар экен. Муну деген жабыш керек деп, аны өрттөш керек, муну токтотуш керек деп, ушундай лозунг менен чыккан митингдер болуптур да. Бул тарыхый факт. Эми карасаңыз, маселе китепти жашообузга колдонуп алдык го. Негизи мындай деп атылат. Дайыма жаңы нерсе адамдарга биринчи көпчүлүгү адамдар ошондон түртөт экен. Мунун кереги жок бизге. Биз ушундай эле жакшынакай эле жашап жүргөнбүз дейт экен да. Бирок баары бир жашообузга кирет экен. Ким ошону колдонуп кетсе, туура колдонуп кетсе жакшы болот экен. Муну мен мисал кылып айтам да. Динозаврлар бар го. Динозаврлар болгон дейбиз го, анан динозаврлар жок болуп кетти го. Эмне болуп жок болуп кетти десе, баары жок болуп кетти, бирок бири кичине бөлүгү калды. Кескелдирик, крокодил деген өңдүүлөр, алар эмне болуп калды десе, алар деген адаптация болуп кеттир да. Кичирейин, кой мен кичирейин деп кеттир, мен чөп жей берейин, эт жеп эле коеюн дептир да. Анан белгилери мен тамашалап айтырам, алар мындай, кой динозаврлар качан эле эт жечү, биз чөп жечүбүз да деп өзгөрбөй кой, ошол бойдон там өлүп калган болуш керек деп тамашалай берем да. Ошол сыяктуу жашоонун бизге келген жаңы өзгөрүүлөрүнө жасалма интеллект болуп эмне болуп коркпой, тескерисинче ошону биз жашообузга пайдаланып, тескерисинче ошону туура пайдаланышыбыз керек. Мисалы ChatGPT-ни окуучу жыргап сырести жазып коюп, же болбосо тапшырманын ошактын аткарып келип атабы, мейли, буга биз адаптация кылышыбыз керек. Эми экинчи нерсе бар. School AI деген эме бар. School AI деген жасалма интеллект. Ошону менен ойноп отуруп, окуучунун жан дүйнөсүн, анын кызыгуусун, теманын кайсы темага кызыгат, кайсы предметке кызыгат, ойноп отуруп билип берип койсо болот. Ал жасалма интеллект өзү эле чыгарып берип коет. Бул окуучу мындай экен. Ойноп отуруп, суроолорду беришип отуруп бири-бириненчи. Ушундай пайдалуу да жактар бар да. Анан ушуну болгон туура колдонуп кетишибиз керек деп мен ойлойм. Рахмат ага. Рахмат. Тынчтык мырза, азыр мен бир 2-3 суроону катар менен окуйун. Анан ошолорго жооп берсеңиз, анан арасына комментарийлерди дагы кошуп коеюн. Бул жерде комментарийлердин арасынан сабакты сактасаңыздар кайра уккум келип жатат, шыктандырган сонун сабак болуптур деп Назира деген эжекебиз жазыптыр. Ооба, Кудай буюрса сабак сакталат. Азыр сабактын алгачкы бир 5 мүнөтүндө кичине мүчүлүштүктөр болуп калды. Балким ошо жери болбой калышы мүмкүн, бирок Тынчтык мырзанын лекциясы толугу менен эле сакталды, Кудай буюрса. Бул азыр YouTube каналында трансляция толугу менен сакталып атат. Анан бул жерде мындай нерсе бар экен. Так, бул бир биягын каяка кетип калды, бул жердеги. Жаш болсоңуз дагы чоң рахмат. Абдан сонун иш алып барып жаттырсыздар деп атат. Анан бул жерде мындай деп атат: курска кандай кылып катталып алсак болот дептир. Курс боюнча айттыр. Анан бул жерден бир суроону өтүп аттым эле. Бул кандай ChatGPT секирип кетеби? Азыр мен ушул суроого курс боюнча айта берсеңиз, мен бияктан дагы карайын. Урматтуу агартуучулар, мындай биз курска катталгыла деп мындай кандай десем, мажбурлап монтпойбуз, буну каалоочулар эле кылыңыздар. Бирок ошондой кандай десем, ошондой өзгөрүп кеткен мугалимге деген методика берип эле койсо жетиштүү эмес экен да. Ага, ушуну түшүндүм да. Себеби чоң мекемелерибиз бар да. Анан эмгиче маселе чечилмек да. Маселе мугалимдин өзүн өнүктүрүп, жеке маселелерин чечип, анан методика бериш керек. Сууну сиңген жерге септегендечи. Ошондой кылып атабыз долбоорлорду. Мугалим ишмердүүлүгүн эле жаңылап жакшыртып кетпестен өзүнүн да маселелерин чечип кетип атат. Ошон үчүн ошол кааласаңыздар, катышсаңыздар болот да. Катышуу үчүн агайын мен
эме кылайын, бул жерге бир номерди жазып коеюн, комментарийге. Ошол номерге ушу кайрылып берсеңиздер болот. Так, хорошо. Тыныштык мырза, группага эле жазып коюңуз, жана биздин жалпы группабыз бар эмеспи? Ошол жерге жазып койсоңуз, баары ошол жерден алып алсын. Жарайт. Сизге аябай чоң, терең ыраазычылык билдирип атышат. Ишиңизге ийгилик каалап атат Тыныштык мырза. Анан телефон номериңизди сурап атат. Кудай буюрса азыр уже жазганы калдыңыз. Так, анан суроолор ушуну менен бул жерде мындай аябагандай чоң масштабтагы бир суроо берилиптир. Өспүрүм курактагы окуучулар менен пайда болгон көйгөйлөрдү кантип чечүү керек деген суроо бар экен. Анан муну кандай кылып жооп бересиз? Ушул боюнча бир аз убакыт эмеңизди айтып койсоңуз. Өспүрүм курактагы кайталап коесузбу? Өспүрүм курактагы окуучулар менен пайда болгон көйгөйлөрдү кантип чечүү керек дейт. Эми конкреттүү кандай көйгөй экенин айтылбаптыр, бирок болжолдуу бир мен мындай ушул багытта адисимди айтпайм, бирок мектептен ошо өспүрүмдөр менен иштедим, 8-класстан 11-класска чейин окуучулар менен иштедим. Бир-эки нерселерди колдондук да. Өспүрүм курактагылардын булардын мындай мен деген калыптанып калган экен да. Буларга мындай акыл үйрөтүштүн кажети жок экен да. Нотация окуйбуз деп коет, ошондой өтпөйт экен. Тескерисинче аябай жек көрүп жаман көрүшөт, балким бизге сиздерге билгизбеши мүмкүн да. Маселе алар менен башкача иштеш керек экен да. Эми ар биринин көйгөйүнө жараша ар кандай иштедик. Биринчи мугалимдин негизинде бул өзүнчө бир тема болчу, ушул теманын негизинде ушул келип чыкмак негизи. Эми маселе мындай, мугалимдин азыркы менин оюмча жумушу, негизги функциясы өзгөрүп кетти. Биз азыр билим беребиз деп аракет кылып атпайбызбы? Билимди бизден дагы интернет жеңилирээк жана жакшыраак түшүнүктүүрөөк кылып бере алат экен да. Маселе мугалимдин функциясы эмне болду десе, мугалим негизги функциясы бул багыт берип, анан шыктандырыш керек болуп калды да. Багыт берип, биринчи шыктандырып, анан багыт бериш керек болуп калды да. Кандай болду? Мен ошо мектепке барганда тарых предмети такыр окубай калыптыр. Анан окуучулар менен баягы тарыхтын актуалдуулугун түшүндүрүп баягы майда этаптарды басып өттүк албетте. Анан акырында олимпиада болоордо мен аларды баягы шыктануусуна иштедим да. Шыктандырдым, көпкө шыктандырдым, кызыктырдым. Анан арасынан мен олимпиадага катышам деген окуучулар көбүрөөк болду. Ошол ичинен тандап алып, анан алар менен мен агаймын, сен окуучусуң деген албетте бир айырма болуш керек, бирок мындай чоң барьерди коюп албай, мындай эркин иш алып бардым. Жөн эле кээ бирде чайга чакырып, гамбургер жеп отуруп, эле мындай кенен мындай кысылган абалда эмес да. Анан ошо шыктандырып отурдум. Анан акырында окуучу өзү сурады: агай, олимпиадага катышыш үчүн жана жеңиш үчүн эмне кылыш керек деген суроо келди да. Мен аны айтпай аттым да. Ошол суроо келгенде анан мен багыт берип койдум. Ону көрөсүң, ону окуйсуң деп. Анан баягы айткандай, окумуш Бартальдин китебин окуп чыккан окуучу болду да. Мен дагы аябай таң калдым. Шыктандырып туруп, эгер туура багыт берип кое турган болсо, окуучу алып келет экен. Эми баягы жакшы эле результатка жеттик ошону менен. Эми жыйынтыгында ошол тарых предмети 2 жылда мектепте бир эң алдыңкы предметтерден болду. Маселе мен билимдимин деп айтпайм, тарых боюнчачы, чын эле ачык эле. Магистратураны өткөнбүз. Бирок маселе билимди издеп таап алышат экен, эгер окуучу ошонун эмнеге керек экенин түшүнсө. Мугалим ошону түшүндүрүп, шыктандырып, каяктан ала алат, кантип жеңил ала алат түшүндүрүп бериш керек экен да. Мен ошондой деп бир чечим сунушун берет элем. Рахмат. Чоң рахмат Тыныштык мырза. Анан слайдыңызды сурап атат. Күлүп турган кыз элдин баарына жагып калды окшойт да. Анан слайдыңызды эгер мүмкүнчүлүк болсо жана группага эле салып койсоңуз, PDF кылып салып койсоңуз мындай ыңгайлуу болот да.
мүмкүнчүлүк болсо эгер сиз өзүңүз каалай турган болсоңуз Эле кыйнабайсызда дагы деп. негизи маселе жок да. Бирок презентацияны эмне кылышат деп мен түшүнбөйм да. Бизде баягы мындай нерсе бар да. Кийин окуйм дейбиз да. Анан ал слайд деле дагы бир слайдтардын арасында калып калышы мүмкүн, бирок ошентсе дагы баягы аманатты жеткизип коелу. Сизге дагы деле болсо комментарийлерде ошол терең ыраазычылык билдирип атат, ишиңизге ийгилик каалап атышат. Анан жаш болсо дагы ушундай сонун иштерди алып барып атат депчи. Анан Автандил агай, сизде суроо жокпу? Үнүңүздө агай. Агай үнүңүздө. Жок өзүнөн бет. Автандил агай үнүңүз. Негизи жакшы нерселер айтылды, анан кийин ушул проблемагачы ата энелерден да кошуп бир кандайдыр неме кылууга мүмкүнчүлүк болобу? Ата энелерде деле проблема көп болуп атпайбы? Балдардын окуусуна кызыгуусу боюнча, контролу боюнча дегендей бир ушундай да бир ойлоп чыкса болобу деген да кыргызча суроо да. Жакшы агай, чоң рахмат. Бул сурооңузга долбоордун жалпы жүрүшү боюнча мен жооп берип коеюн. Сонун нерселерди айтылды. Рахмат агай, чоң рахмат. Жерде азыр долбоордун негизги максаты бул жергиликтүү коомчулук менен, айыл өкмөттөрү менен ошол байланышты чыңдоо маселеси болчу. Азыр катышуучулардын комментарийлери болуп атат, ошол өзүлөрүнүн долбоору боюнча айыл өкмөттөргө барып сунуштамалар жазып атат. Азыр кээ бир айыл өкмөттөрдөн, жергиликтүү кеңештин өкүлдөрүнөн ошол пикирлерин билдиргендер болуп атат. Ушундай долбоор болуп аткан турбайбы? Эгер келечек мундун өкүлдөрү мындай ушинтип элге айылга салымын кошуп баштаса, бул келечек аябай сонун болбойбу деген жакшы пикирлерди айтып атат. Анан болсо чогуу чараны сиздер менен биргеликте ата энелер маселесин дагы аларга да жеткенге аракет кылат болушубуз керек агай, Кудай буйрса. Агай, сизге да чоң рахмат. Ушу башынан аягына чейин убактыңызды бөлүп катышып бердиңиз. Анан бүгүнкү күндө бул Тынчтык мырзанын лекциясы дейбизби, ошол айткан ой пикирлеринин ичинде абдан баалуу, сонун нерселер айтылды, урматтуу кесиптештер. Ооба, жакшы нерсе айтылды. Бул биздин өзүбүздүн жашообуз үчүн, өзүбүздүн кесибибиз үчүн, жөн эле мугалимдик кесип эмес, мындай жашоодогу адам катары дагы көп нерсени жашообузга алып келүүчү нерсе болуп атат. Айрыкча могу команда менен иш алып баруу же болбосо делегирование жөнүндө сөз болбодубу? Эгер биз ушул нерсени жакшылап өздөштүрүп ала турган болбосок, анда биздин жашообуз баягы дагы эле ушинтип жумуш үйүлгөндөн үйүлө берет да. Себеп дегенде, мисалы жөнөкөй мугалимди ала турган болсок, ал окуучунун колунан келген нерсени деле мугалим жаза берет да. Мисалы кээ бир жерде жанагындай бир тесттик тапшырмаларды аткарткандан кийин мугалим жалгыз отуруп алып текшерет. Эми ал жерде мугалим деле башка окуучуларга текшерткенге мүмкүнчүлүк бар. Бул окуучулардын колунан келе турган нерсе да. Кээде эсеп чыгарып атканда деле баягы ар бир окуучунун жанына барып алып анан ошол ушунчалык энергияны көп талап кылабыз, анан мугалим чарчап калып аткан, ошол ташыркап калып атканыбыз ошол болуп атат. Ошон үчүн эң маанилүү нерсе ошол айрыкча мектептеги жетекчилер үчүн дагы ошол маселени көбүрөөк айтышыбыз керек. Ошол команда менен иштегенди үйрөнүп, анан ар бир жумушту тиешелүү адистарга жанагы Тынчтык мырза 16 кылымдагы 17 кылымдардагы жана мануфактуралардын пайда болушу жөнүндө айтып кетпедиби? Мисалы мурун бир эле адам бир нерсени жаза бере турган болсо, андан кийин эмгектин бөлүнүшү киргенден кийин абдан бир өндүрүштө чоң революция болгон депчи. Анан биздики азыр билим берүү системасында мындай өнүгүп алдыга жыла албай атканыбыз, биз ошол мануфактурага чейинки нерсени мындай башыбыздан кечирип атабыз. Азыр деле бул интеграцияланган ийримдерди кээ бир жерлерден суроо келип атат. Мен математикага тиешелүү маселелерге келгенде өтө албай койдум депчи. Биз ушул нерсени башында айтканбыз. Математикага тиешелүү тема болсо, ошол кесиптешимди ичтип келип, ушу жерден математика боюнча сиздин кружокко сабак өтүп берсин. Мисалы азыр биз деле ошол
Тынчтык мырза айтып аткан сөздү биз деле чампалап бир нерсе кылып айта беришибиз мүмкүн болчу. Бирок бул нерсе Тынчтык мырза өзүнүн башынан өткөргөндүктөн бул нерсе аябай таасирдүү болду да. Ошол сыяктуу ушул ийримде деле бүгүнкү сиздер иштеп аткан ийримде деле математикага байланыштуу тема болсо математика кесиптешибизди ичип келип сабак өткөрүңүз. Бул жана кыргыздар ража маселеси жана ашар маселеси дегенди аябай жакшы алып барабыз го. Ошол сыяктуу билим берүү системасында ошондой болуш керек. Бири-бирибизге жардам бере алышыбыз керек. Бири-бирибиздин ошол керектүү нерседе жардамга келип бир адис болгон кесиптешибиздин мындай жардамын алганга үйрөнүшүбүз керек да. Көп учурда мындай талкаа коебуз. Кээде ичибиз да тарып кеткен учур болот. Эмнеге мен өзүм эле жасап коем деп анан билим берүү балдарга келгенде ушундай ич тардыкты же болбосо мындай бир өзүбүздүн мындай адамдык факторлорубузду унутуп коюшубуз керек да. Балдар үчүн колдон келишинче иштеп бергенге аракет кылышыбыз керек. Эгер жумушубузда жанагы делегирование болуп тиешелүү адистерди жардамга алып келген болсок, анда сөзсүз түрдө биздин энергиябыз ашыкча кетпейт. Ошондо көп нерв болбойбуз. Ошо эгер нерв болбосок балдар менен урушпайбыз. Балдар менен урушпасак конфликт болбойт. Бала сизди жакшы көрсө, ата-энеси сизди эч качан жаман көрбөйт да. Ошон үчүн Кудай буюрса бул багытта бүгүнкү лекциялардан маанилүү болду деп ойлоп атам. Сиздер да Кудай буюрса эгерде мындай кайра көргүңүздөр келсе, ушул атайын ачып койгон Эл үмүтү келечек менин кызматы каналындагы видео сабактарды кайра ачып көрө бергенге мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Эми урматтуу кесиптештер, биздин жанагы жарыялап жаткан видеолорго байланыштуу бир нерсе айтып коелу. Ушул жерде көбүнчө окуучуларды көбүрөөк көрсөткөнгө аракет кылсаңыздар. Окуучулардын презентациялардын, окуучулардын жасап аткан иштерин, ошол окуучулар барып бир айыл өкмөтү менен сүйлөшүп аткандыгын, окуучуларды көбүрөөк чагылдырыңыздар. Ошолорду сүйлөп аткан себеби бул долбоор үчүн дагы өзүңүздөрдүн ишиңиздер үчүн дагы өтө маанилүү. Анан муну дагы кошумча сиздерге айтып коебуз. Анан кийинкиси эми актуалдык менен интервьюларды жүктөп баштаңыздар. Сиздердин иштер башталды, иштер жасалып атат. Кандай буюрса, ошол иштин бир окуучулар канчалык деңгээлде кабыл алып атат, ал жакпай атабы. Сиздикин өчүрүп көрө туралы. Азыр. Болдубу? Билбейм, ошо бир ашыкча шум болуп атат да. Кечиресиз. Всё. Бүтү, мисалы болду. Анан интервью мисалы окуучуга жагып атабы ушул сиздердин ийрим? Эмнеси менен жагып атат? Мындан ары ушундай нерсени каалайбы? Ушул багытта интервьюларды алып өзүңүздөрдүн каналга жүктөй бериңиздер. Анан ушул сыяктуу эле ата-энелер жана айыл өкмөтү менен азыр кичине ден соолукка байланыштуу мен көп жакшы сүйлөй албай атам. Кошумча дагы тапшырмаларды сиздерге бул WhatsApp'тан группага жазып коелу. Анан эмне дейсиз, Тынчтык мырза? Сизге Бир уруксатты мага бир. Азиз дарыгер деген сонун китеп. Бул китепте кандай десем, кайдыгерликтен кантип чыгабыз дегенге бир сонун чечим да. Анан ушул менин жеке пикиримде ушул биздин билим берүү тармагыбызга керек болуп атат. Ушул ойду түшүнүү, жеткирүү. Анан биз ошол жана долбоорубузда ушинтип мугалимдер менен чогуу китеп окуйбуз. Ушундай дагы жол немелер бар да. Анан ушул китепти окугантабыз. Анан ушул китептен как раз бирке ашыкчасы бар эле. Анан бирөөсүн ушул өспүрүм курактагы балдар тууралуу суроо берген эжеге мен ушул белек кылалы. Буюрса тапшыруу азайма болот агай. Ошондо ала барып тапшырайын. Эми уюштуруучулар сөзсүз бирок бир эскертип койсун, мен унутуп калып уят болбойн. Хорошо. Бул бир. Экинчи, мен дагы агай ушу бир чакырык жазап кетет элем. Мен да көрүп атам. Ошо бул эми долбоордун максаты
кандай десем, ооба белектерди койдук, сонун интерактивный панель бар, Египетке жолдомо бар. Бирок эми максат ал эмес, ал жөн гана бир белек жыйынтыгынын бир результаты да. Максат ушул проекттин негизинде бир кантчылар менен интеграциялык негизде иш алып барууну, шаблонун, жол жобосун үйрөнүп алып, кийин жашообузда колдоно берсек болот дегенди үйрөнүп алышыбыз керекпи дейм да. Мен түшүнгөнүм боюнча агай мындай болуш керек болчу да. Иш процесстин ар бирин деталдуу түрдө, мисалы, бактарды тигип атышат, ошондо бакты тигип атканда эмнени эске алып атышат, күндүн тийүүсүн кандай эске алып атышат, анын жерди казып атканда анын кандай десем бир размерин кантип ченеп атышат, мисалы ошол жерден фотосинтез процессин бир түшүндүрүп, этабы кандай жүрүп атат деген ошолор ушул ишти кылып атып анан түшүндүрүлүшү керек болушу керек эле да, менин оюмча. Балким ошондой эле болуп атат. Болгону ошолор баягы чагылдырылбай калып атат окшойт эмеде, Facebook'та мен көрүшүмчө. Ошол багытта кылып, ошентип кылып алсаңыздар аябай жакшы болобу деген сунушту эле чыгарып ошону менен эле чектелип калбай, ушул негизги максат баягы эмеден ашыкча пафос деп кой, ошондон алыс болуп, конкреттүү бир иш менен иштерди көрсөткөнгө аракет кылсак жакшы болмок да. Мен анан кээ бирде бирок коркуп кетип атам, сиз да коркуп атат болуш керексиз. Сиз экөөбүздүн айылдагылары да катышаптыр да. Ошолор утуп алган эле. Бирок калыс баалоону аябай жакшы калыс кылып бересиздер деген ишеничтемин. Ким утса дагы ушул жерден алдын ала да бир оз айта кетейин дедим. Мен өзүмдүн айылымда мектеп катышып атат, агайдыкы катышып атат. Балким кокус баягы жеңип калса, баардыгы калыс негизде жүрүп атат. Ошон үчүн дагы убакыт бар. Барыңыздар, аракет кылыңыздар. Биз деле мен деле ошолор жакшы кетип атат деп айтпайм, алар деле маани берген жок. Болгону конкреттүү түрдө, мисалы, бак тигип атасыз, ошондон бак тигүү процессинде окуучуга эмне билим берилди? Парта жазадыңыз. Парта жазууда окуучуга конкреттүү эмне билимдер берилди? Геометрияда, красканы себүүдө, эмне, ошону конкреттүү чагылдырып берип койсоңуздар, биз ошого ыраазы болот элек. Рахмат. Чоң рахмат агай. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Рахмат Ысык мырза. Өткөнкү вебинарларда ошол баалоо маселеси боюнча дагы катышуучуларга түшүндүрүп кеткенбиз. Дагы бир сыйра айтып коелу. Жерде ошол чынында бул өтө коркунучтуу нерсе. Азыр могу долбоорго аралашып уюштуруп иштеп аткандардын баардыгынын тууган айылдары катышып атат да. Ооба, өз нарында эле да кичинекей эле. Анан баарыбыз эле кичинекейбиз. Анан өткөндө айтканбыз, биринчиден жанагы критерийлер боюнча көз карандысыз комиссиялар иш алып барат. Ар кайсы багыт боюнча. Анан көбүнчө ошол комиссиялардын ичинен бул комиссия кимдер экенин эч ким билбейт. Ошол обл администрация менен бир сыйра сүйлөшөбүз, анан колдон келишинче нарындык эмес туугандарды көбүрөөк тартканга аракет кылалы деп атабыз. Анан ошол мисалы ар бир багыт боюнча мурда мисалы комиссиялар баары чогулуп отуруп алып анан чечим чыгара турган болсо, мында андай болбойт да. Ар бир топ өзүнүн чечимин чыгарат, өзүлөрүнүн ордун берет, өзүлөрүнүн упайларын берет. Анан ошонун негизинде жанагындай жыйынтык келип чыгып калат да. Анан бул өтө коркунучтуу нерсе. Бул жагынан буюрса сиз дагы, биз дагы колдон келишинче ушул жерде уюштуруп аткан мекемелер аябагандай жакшы бир ойлонушубуз керек. Себеп дегенде бул бүгүнкү эле сынак эмес, бул сынак эртеңки күнү уланышы керек. Бул маселе сынактын өзүндө эмес, негизги максаты билим берүү системасына колдон келген бир салымыбызды кошушубуз керек. Эртеңки күнү бул идея мындан арда уланып кетиш керек деген ар бирибиз кызыктарбыз. Ошон үчүн бул багытта бир жакшы бир ойлорду, жакшы бир пикирлерди жаратканга аракет кылалы. Анан Кудай буюрса баалоо системасын Кудай буюрса жанагы чогулуп алып вручение болуп аткан күнү гана ошо комиссиялар болуп чогуу чыгат да, Кудай буюрса. Ар бир сынактын мүчөлөрү өзүлөрүнүн упайларын берсе, ошол жерден буюрса чыгып калат экен да. Ошентип аракет кылалы деп атабыз. Анан
Тынчтык мырза, дагы акыркы сөздөрүңүз болсо. Жалпы жөнүндө буттугай. Рахмат баарыңыздарга. Уюштуруп аткан командага рахмат, ыраазычылык билдирем. Ушул педагогикалык университетке, колледжге, анан ошол окуп аткан баардык волонтерлорго, ушулар эртеден кечке энергиясын короп туруп, бекер ушул жакта мээнет кылып атышат. Сонун ушул агайдын башкаруусунун астында баарыңыздарга, ушу уюштуруучуларга терең ыраазычылык билдирем. Анан командаларга эми долбоорундай жарымдап калдырыш керек, жаңы болсо. Эми мындай билек түрүнө киришип, майрамдар көп болот экен, жакында ошол майрамдарда наоборот тескери ошону туура пайдаланып, ушул долбоорго аябай жакшы катыша алсаңыздар, сонун болот деген ишеничтемин. Тапшыруу азыр эми өзүнчө бир салтанат болот. Бул өзү жүрүшү өзүнчө бир, анан ушунун у истоков деп коет го. Ушул эл үмүтү келечек муунун кызматы долбоорунун түптөөчүлөрүнүн бирибиз деп сиздер деле айткан укугуңуздар бар болуп калат болуш керек. Анткени биринчи сиздер аркылуу чыгып атат. Бул агай Кудайым буюрса Кыргызстанда жайылтабыз, Кудайым буюрса ушуну менен. Ошон үчүн ушинтип бир билек түрүнө киришсеңиздер аябай жакшы болот деген ишеничтемин. Мектептин функциясы кагаз ишин толтуруу, барып жетекчилерге жагалдан эмес, балким ушул окуучуларга гана билим берүү, негизги ошонун негизинин айланасында чогулуп атабыз. Бул долбоордун максаты ошол болуп аткандыктан ошентсек жакшы болот деген ишеничтемин. Рахмат агай, чоң рахмат. Бар болуңуз, Тынчтык мырза, Автандил агай, сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Кудай буюрса, агай. Урматтуу кесиптештер, анда ушуну менен кезектеги вебинарыбызды жыйынтыктайбыз. Кудай буюрса биз 1 апрель күнү Мээрим Арзыкулова деген эжекебиз менен жолугабыз. Кудай буюрса, баарыңыздарды ушул күнү саат 15:00-дө сиздерди күтөбүз. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун, Кудайым ден соолук берсин. Кудай буюрса, келечек өзүбүз окуткан окуучуларыбыз менен сыймыктанып жүрө берели. Бар болуңуздар.